Эгер кино тармагында кинога тартылып жатып сценарийде жигит көпчүлүктүн алдында кыздын колун сурап мага турмушка чыгасыңбы десе, кыз макул чыгам же тием деп жооп узатса, кинодо дейт, свадьбасы болсо алардын өкүмү кандай болуп калат, никеси кыйылып калбайбы дейт. Кино жаатында дагы биз өнүгүшүбүз керек болот. Анткени кино ичинде чоң идеологияны камтып алат. Бирок кинону жакшы тартыш керек. Мен ушул кээде эли жерди сагынганда кыргыздын бир жытын сагындырган кинону көргүм келет. Сөзсүз кирмин аралаштырып ийген, же сөз эмени аралаштырып ийген, бир жакшы кылып тартса болбойбу? Болот. Ал дагы чоң ниети туура болуп жакшы тартса чоң соопчтерди алат. Анткени ал улуттук идеологияны ал камтып берип атат. Бул бир. Экинчиси, ошол өзбек туугандардан кино тартуу үлгүсүн алса биздикилер жакшы болот эле. Режиссер башкалар. Анткени аларда ушул үйлөнүүгө келгенде баштапкы кебетесин көргөзүп коет, кадрды өчүрүп туруп акырын бүтүрүп коет. Аябай сонун чыгып кеткен да. Уятты айтпайт, насаат, улууну сыйлон сөз кошушат. Эми буюрса баардыгы жакшы болот. Эми бул сиздин сурооңузга келсек, хадис менен жооп беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Саласун жиддухунна жиддун ва хазлухунна жиддун" дейт. Үч нерсенин чыны да чын, жалганы да чын болуп калат дейт. Ошонун бири бул нике маселеси. Элдин көз алдында сиз айткандай туруп, чындап бул жанагындай жакын тууганы, сүт тараптан тууганы болбой нике жүрө турган болуп калса, ошо күбөлөрдүн астында никеге тут, мен сизге чыктым деп өткөн чак формасында алдым десе, күбөлөр турса бул нике жүрүп калат. Этиятташ керек болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Үч нерсенин чыны да чын, жалганы да чын". Ошонун бири нике, экинчиси азатка чыгаруу. Кулчулук заманы жок, Кудайга шүгүр. Сени тамашалап эле бир кулун азатка чыгардым десе чыгып кетет. Үчүнчүсү талак маселеси. Аялына тамашалап отуруп, "Сен талаксың, талак бермисиң" деп тамашалап түшүп калат. Бул ойнобой турган маселе экен да.